Учурда Бишкекте ушул электро автоунаалардын жарманкасы өтүп жатат. Бул албетте ушул жарманкедеги эң кымбат машиналардын бири, Tesla деген моделдеги. Бирок алдыңкы мүнөттөрдө сиздерге ушул чөнтөгүңүзгө ылайыктуу электрокарлар кандай болот, алардын баасы кандай, Кыргызстанда шарт барбы? Ошолор жөнүндө айтып беребиз. Биз менен болуңуздар. 10500 Nissan Leaf 2013 года выпуска. Баасы $10.500. Nissan Leaf 2013 жыл чыккан. Батарейкасынын сыйымдуулугу 24 киловатт. Бул автомобиль 1 кубаттоо менен 140 чакырым жүрөт. Машина шаарга ылайыкташылган. Бул жаңы эмес, буга чейин колдонулган автоунаа. Кыргызстандыктар көбүрөөк алып жаткан автоунаа деп көрсөтүп жаткан Карим Абдымаликов өлкөгө электромобиль ташып иштеген фирманын кызматкери. Шаарга ылайыктуу Nissan Leaf баасы арзан электромобилдердин бири. Ну, в первую очередь преимущество электрокаров – это экономия. Электромобилдердин эң биринчи эле артыкчылыгы үнөмдөө. Үй шартында азыр электр жарыгы үчүн 1 киловатт үчүн 77 тыйын төлөйсүң. Үнөмдөө негизги артыкчылыгы болсо, андан сырткары дизель же бензин менен жүргөн машиналардыкиндей чыгымдары жок. Электромобилдерде ашып кетсе муздатуучу системанын суусу жана токтотуучу системанын суюктугун алмаштырасыз. Үнөмдөө демекчи, жогорудагы Nissan Leaf автоунаасы 140 чакырымга жете тургандай 1 кубаттоосуна 50-60 сомдун тегерегиндеги электр энергиясын сарптайт. Эгерде атайын тез кубаттоочу жабдыгы болсо 3-4 саатта, ал эми жөнөкөй менен 7-8 саатта толук кубаттай алат. Баса белгилей кетүүчү жагдай, электр кубаттоо жана анын үнөмдүүлүгү электромашиналардын маркасы, жылы баасы, абалына жараша болот. Көрүп атабыз, түрлөрү бар экен, аргасы баада бар экен, бийги, чапысыз дагы бар экен, чоң кичинеси деген бар экен, көлөмүнө жараша дагы бар экен, түрлүү бар экен да. Эми орто эсеп менен жеңил автоунааларды карасак, бул 12, 15, 20 миң доллар тегерен экен, бир аз бийгирээк кылсак 23дөн өйдө экен. Ошону байкадык. Бензин анан электрический деп салышсак, албетте эми узак мөөнөткө карасак, электрический дагы жакшыраак деп ойлойм. Ошого өтсөк дагы да экологияда пайдалуу жана чөндүккө да үнөмдүү деп ойлойм да. Volkswagen ID4 Cross. Бул Volkswagen ID4 электрокроссовери. Бардыгына белгилүү немис бренди болгону менен Кытайдан чыгарылат. Толук кубатталган учурда 550 чакырымды басып өтөт. Бул жаңы келди. Буйрутма менен келген ээси бар. Баасы жабдыкталганына жараша ар кандай болот. Бул автоунаа $36 миң башталат. Электромобилдердин жүрүшүн уюштурган ишкананын өкүлү Дастан өзү электр машина айдаганына 1 жылдай болду. Анын айтымында учурда кыргызстандыктар үчүн электромобиль жаңылык болгондуктан массалык сатып алуу жок. Ошондой эле инфратүзүм себеп болууда. Да, то есть, чтобы люди ознакомились вообще, что такое электромобиль. Бул иш-чараны адамдар электромобиль эмне экенин таанышуу үчүн уюштурдук. Кандай үлгүдөгү канча сом, эмне артыкчылыгы бар экенин көрсүн. Сатып алууга кандай мүмкүнчүлүктөр бар. Мисалы, насыя, бөлүп төлөө шарттары дегендей. Кыргызстанда инфраструктура маселеси бар. Электромобилдерди сатып алууда өлкөдө ушул гана кемчилик болуп турат. Кыргызстанда колдонулган машиналардын баасы $2 миң башталып, $100-200 миң чейин болот. Айрым адистердин баамында көпчүлүк айдоочулардын сатып алуу мүмкүнчүлүгү $5 миңден $15 миң тегерегинде. Биз тоолуу мамлекетпиз. Климат кескин аябай, поэтому өдөлдөй жүрөт машиналарчы. Поэтому ойлонот да эми. Ал Бишкектин ичинде жүргөнгө ыңгайлуу, мындай сыртка чыгып кирген уже ойлонуп каласың да. Орто жолдо калып калбайын деп. Ошондой станциялар болуш керек, мисалы, орто жолдочу, заряд берчү. Машина өтө күчтүү. Бул жакта 516 аттын күчү бар. 360 киловаттык мотор турат, 2 электромотор 180 киловаттан 100 метрге 4 секундада жүрө алат да, мисалы. Урмат Туратбек ул айтып берип жаткан Кытайдан чыккан жол тандабас 1 кубаттоо менен узак жүрүүчү автомобилдердин бири. Бирок муну менен аймактардан Ысык көл же Нарынга эле жетсең болот. Ал эми өлкөнүн түштүк аймагына жетүү үчүн бери дегенде эле 10го жакын тез кубаттоочу станциялар ачылышы керек. Азырынча бул маселени чечүү үчүн жеке компаниялар аракет кылып жаткандай.
зарядный станцияларды коюп жатабыз Бишкек шаарына, жана ошондой эле Бишкек Каракол жолуна, мисалы башка машиналардагы Бишкек Караколго уже барып келүү мүмкүн болот да. Азыркы учурда барып зарядтап анан кайра келип атса, биз станцияларды койгондон кийин уже барып келе алышат да машиналар. Жана ошондой эле бизде азыр приложение чыкты. Ошол станциялардын баардыгын монетизировать этип, бир системага алып келебиз да. Жана ошол приложение аркылуу мисалы элдерге абдан ыңгайлуу жана оңой болот. Мисалы приложенияга кирип, кайсыл жакта станция бар, кандай кылып, мисалы ал кандай мощностьтагы станция, разъему кандай ошол станцияны, жана ошондой эле мисалы забронировать этип койсоңор болот да, силер баргычакта станция бош туруп турат. Жана ошол приложение аркылуу акча төлөп ошол станция менен колдонсоңуздар болот. Электромобилдерди кубаттоо үчүн жабдыктар Бишкекте 30дан ашык соода борборлордо жайгаштырылган. Аларды электромобиль ташып иштеген компаниялар орнуткон жана азырынча акысыз. Да, мы привозим зарядные станции, вот именно данная модель... Биз кубаттоочу жабдыктарды дагы алып келебиз. Сиздер көрүп турган Испаниядан чыгарылган жабдык. Бул 22 киловатт жана 7 киловаттыгы дагы бар. Жана булар тез кубаттоочу жабдыктар эмес. Коммерциялык багытта жана үйүңүзгө дагы алсаңыз болот. Негизи машина менен 4 киловатт сааттык кубаттоочу жабдык келет, жөнөкөй электрге туташтыруу үчүн. Бул бардык үлгүдөгү машинеге жарактуу. Болгону ток өткөргүчтөрүн алмаштырып алсаңыз болот. Бирок бийлик тараптан ошол курганга жардам берип, жанагы орундарды бөлүп берип, анан негизи эле бул электр унаага кызыгыш үчүн элдерчи, менин оюмча, бул мисалы шаарда көп эле жанагы орундар эме болуп атпайбы? Акча төлөп атпайсызбы? Парковкалар 50 сомдон мисалы. Буларга акысыз кылып коюш керек. Анан электр унааларынын орундарын мына боеп коюш керек, жашыл өңдөө же көк өңдөө дегендейчи. Бул менин оюмда, ошака болду. Ушулар гана кое алат дегендей сыяктуучу. Андан тышкары муногу машинени каттоодон өткөргөндө кадимкидей эле баардык машинелерге берилгендей эле эме берилип атпайбы? Номерчи. Мамлекеттик номерчи. Ошону мисалы көк өңдөө же жашыл өңдөө кылып же бир ушундай бир эме кошуп койсо, бул электр унаа дегендей кылыпчы. Ошондо дагы бир жакшы эмелер болмок да. Эми ушундай эле эмелерди кылыш керек. Инфраструктура ошондой эле өнүгөт да болду буларгачы. Биринчи кубаттагычтар көп болуш керек. Өзгөчө шаар ичинде азыр мына 35тен ашык кубаттагыч уже бар, иштеп атат. Эми шаардын сыртында алыскы жолубуз ошо Бишкек, ошол жерде ортодо кубаттагычтар тез аралыкта кубаттай турган кубаттагычтар керек да. Печкалары мындай управление болот. Каяка десең ошол жака жылдырат, жылуулукту. Анимационный кылып коюшкан. Подогрев сидений. Эми алып атып алгандар барбы ушундай чоң кымбат машинени? Алып атышат, ооба. Интернет бар, браузер, YouTube, TikTok бар, бүт бар. Дүйнөдө электрокарды пропагандалоодо Америкалык Tesla компаниясы көп салым кошкону айтылып келет. Кыргызстанда дагы бул марканын көрмандары көбөйүүдө. Талапка жараша Tesla гана эмес, баардык электромобилдин түрүн оңдоо, аларга арганда кызмат көрсөтүү борборлору дагы ачыла баштады. Эл арасында айтылгандай, электромобилдердин эстоосу дагы биринекин пайда болууда. Станциябыз бар, лично өзүм окуп келдим ошого. Киевде окудук, Минскиде окудук. Электрокарды окуткан, ошо оңдогон. Тесланын батареянын чечишин программасын полный бизге келип оңдоп берсеңиздер болот. Кыргызстанда жалпы жолунан 10 чакты электромобиль алып келген ишканалар бар. Андан сырткары 20дай ишкер дагы бул тармакта эмгектенет. Учурда Кыргызстанда электромобилдерди өлкөгө алып кирүүдө бажа төлөмдөрү алынбайт. Мен азыр частный эле өзүм эле барып Америкадан өзүм партнерлорум бар, ошолор менен сүйлөшүп алып келип атам. Кааласа бул, кааласа жаңыларын.
Адамдар алып атабы, өтүшү кандай болот? Өтүшү эми мен бир жылда бир 15 машина саттым окшойт Tesla-дан. Анан көбүн казактар алды, анан орустар алды, Россиядан келип. Кыргыздар да ала баштады эми. Мурда албай атат элем, кыргызстандар эми түшүнүп эми ала баштады. То есть не можете просто отправить деньги, ну или условно полететь. Кытайга акчаңызды салып жиберип же учуп барып электромобиль сатып келе албайсыз. Кытайдан алып келиш үчүн экспорттук лицензия керек. Америка жана Европадан алып келсеңиз болот. Бирок Европанын айрым өлкөлөрүндө электромобилдерге ар кандай чектөө бар. Маселен, кээ бир Европа мамлекеттеринде электромобиль ошол өлкөдө 5000 чакырым жүрүшү керек. 2022 жылдын башында электромобилдерге бажы төлөмү Евразия экономикалык биримдигине киргизүүдө 15% төлөм кылынган. Апрелден баштап аны алып салды. Бирок квота бар. Кыргызстанга бул жылы 5000 квота берди. Учурда расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 1000ден ашык электромобиль бар. Кыргыз өкмөтү акыркы жылдары элди машиненин ушул түрүнө өтүүгө чакырып, муну менен экологияны сактоо жана акчаны үнөмдөө экенин айтып келет. Бирок дүйнөдө экологдор электромобилдердин батарейкасын жок кылуу көйгөйү дагы бар экенин эскертип келишет. Толкун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.